Ысык Ата районунда райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруусу жана көзөмөлү алдында мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги окуя учурундагы жабыр тарткан Баткен облусунун тургундарына жардам көрсөтүү иштери жүргүзүлүп жатат. Айыл өкмөттөрү, жай тургундар, жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан чогултулуп жаткан гуманитардык жардамдарды кабыл алуу жана техникалык жактан уюштуруу багытындагы иштер Ысык Ата кант жаштары демилгечил жаштар бирикмеси менен биргеликте жасалууда. Баткен облусу боюнча азыркы болуп жаткан кырдаалга байланыштуу Ысык Ата району боюнча штаб ачылган. Эми бул штабка болсо Ысык Ата райондук администрациясы менен биргеликте иш алып баратабыз. Эми бул же болсо ачылганына 2 күн болду. 2 күн ичинде болсо картошка, пиязын алып келип атышат, сабизин алып келип атышат, унун алып келип атышат, кум шекерин алып келип атышат. Базардагылар болсо майын, чайын, жана кичинекей балдарга памперс алып келип атышат. Жада калса ушу кичинекей балдар ушу өзүнүн салымын кошолу деп кичинекей үйүнөн кичинекей бир кант, бир чай көтөрүп алып келип атышат. Андай да учурлар болуп атат. Кечөөнү ушу бир аксакал келиптер, ушу пенсияманы котороюн дедим эле, ушу 700 сом деп ал киши өзүнүн ошо салымын кошуп кетти. Андан сырткары болсо, бирөө болсо ушу өзүмдүн үйүмдөн арткан продукты бар болчу эле деп 1 литр томат, 1 килограмм морковка, 1 килограмм пияз, анан 1 килограмм картошка көтөрүп келди да. Андай дагы учурлар бар. То есть бул жерде элдер баягы гуманитардык жардам десе эле баягы объемду элестетип кетишет да. Бул жерде то есть кичинекей болсо да колунан келген жардам беришет. Афган согушунун ардагери Аскар Бектуров 1000 сом акчалай жардамын берүү үчүн небереси менен Кант шаарындагы штабка келди. Небереси Мукашев Байел 4-класста окуйт. Үйүнөн банкага чогултулган акчасын алып келди. Бул окуя оорлук биздин баштан өткөн. Биз 18 жашыбызда ушундай согушту көргөнбүз. Мен үчүн андай эми болду токумдан. Эми жаштарга айтам, эмне дейм мен? Жөлүнө жылууна бербей, мына акыл эс менен эме кылып, баягы чечип, тынчтык жолунда чечип анан кийин эме кылса согуш жакшылык алып барбайт. Мавжуда Ашырова Ысык Ата районунун тургуну. Улуту тажик болгону менен Кыргызстанга 1995 жылы Жергетал районунан көчүп келген. Кыргыз-тажиктердин баардыгы куда сөөк, дос болуп, ынтымактуу жашачубуз. Сен тажик, мен кыргыз деген бизде болгон эмес дейт. Ошо согуш болбой эле калса болот. Бири-бири менен түшүнүп, ошо мамилелерин токтотса болот, ошо урушту, согушту токтотуп эле ынтымакка келишип, эми канча жылдардан бери жашап аткан эл эми улут жаман эмес, арада чыгып атат да, эл жаман болуп атат, бири-бирин үгүттөп эле анан. Ысык Ата районунун тургуну Абдукарим Бахиров 2001 жылы Жергетал районунан келген. Ысык Атанын тургундары Баткенге жардам берип жатканын угуп, кубануу менен кабыл алды. Тажикстанда Жергетал районунда көчүп келген. 2008 жылдан бери ушунда Ысык Ата районунда жашайм. Юровка айылында. Алла разы болсун, ошондой көчкөрүн артып Жергетал районунан көчүп келгенбиз. 2008 жылы. 2008 жылы. Ысык Ата районунун Кант шаарында жайгашкан Саткынбай Тентишев атындагы Азиялык медицина институтунун жалпы жамааты 1 күндүк айлык акысын Баткенге жардам катары бөлүп беришти. Анан биз дагы мындай карап турбай ушул колдон келген жардам берели дедик. Коллектив баары чогулуп сүйлөштүк. 1 күндүк эмгек акыны төлөйүн деп баардан биз чечип койдук. Ошондо бермек болдук 1 күн зарплатаны. Канча коллектив бар иштейт мугалим? Мугалимдер бар, 130 киши бар. 130 киши бар мугалимдер. Мугалимдердин башка тияктан эмелер дагы бар. Коменданттар бар, строительдер бар, ошолордун баардыгын берет. Хозяйство работниктер. Бүт иштеген кишилердин баардыгын 1 күндүк эмгегин беришет. Бул институтту Чүй облусунун жетекчиси Тентишев Эркин Саткынбаевичтин жетекчилик алдында ачылган. Ошондой эле Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентишев
өз каражатынан үй бүлөсүнүн атынан Баткенге жардам катары 10 тонна un жана азык-түбөлүк жөнөттү. Жалпы Чүй облусу боюнча ар бир райондо штаб ачылып, кайрымдуулук иш-чаралар өтүп жатат.